Саламатсыздарбы? Кутман күн, кутман түн. Жакшы жүрөсүздөрбү? Кийинки суроом келген абдан кызыктуу суроо. Бул коммерциялык аккаунттан келиптир, бирок жазыптыр. Саламатсызбы Илим байке? Убактыңыз тар, ошентсе да сизге суроом бар эле. Оюңуз менен бөлүшүп кетесизби? Айылда ичкилик маселесин билесиз? Билем. Имам жана башка молдокелер магазиндерди арак саттырбай жаптырып салалы дейт. Ушул маселе туурабы? Бул көйгөйдү жоюунун кандай жолдору бар? Рахмат деп жазган экен. Аты жок, белгисиз менин катталуучум. Бул маселени чыгарганым негизи арак ичүү, алкоголь ичимдик ичүү деген бул маселени мындай тарыхты окуп көрсөңүздөр, тарыхты же башка өлкөнүн жагдайларын окуп көрсөңүздөр, бул маселе орчундуу маселе деп бизде бар. Союз жаңы эле тараган учурда бул өтө көйгөйлүү болчу. Азыр басаңдап калды айыл жергелеринде. Басаңдап калганын негизинен бирден бир себеби чынында эле бул баягы дин тереңирээк аралап, мусулманчылык тереңирээк аралап, ар бир айылда мечиттер курулуп, анан ошо эки мечиттерге адамдарды кел намаз оку деп ошо ыйман жолуна молдокелер чакырып атып, анан алар келип, ошо экинин көбү ошо ичпей, себептенде исламда ичкиликке тыюу салынган. Анан ошондон ичпей калышты да, чынында эле. Муну мамлекеттик деңгээлде дагы муну тастыктап таанышат. Мамлекет дагы чынында эле ушул жагы жакшы болду деп бирден бир баягы бизде мынтип айтат го, диндешип баратат депчи. Ошонун бирден бир жакшы жагы ушул болду да, көп адам чынында эле арак ичкилик ичпей калды чынында эле. Анан ошондо дагы биз баягы байма бай улам көрүп келебиз. Айылда чогулуп туруп, ошо молдокелер, ошол ыйман жолуна түшкөн адамдар биригип келип, анан тигил же бул дүкөндү сен арак сатпа, арагыңды токтот деп баягы арактардын баарын чыгарып, төктүртүп, же болбосо өздөрү арагың келсе азыр талкалайбыз деп коркутуу, үркүтүү жолдор менен дагы барып жолдон келип ташып атканды талкалаган учурлар да болгон. Же болбосо баягы жаш демилгелүү адамдар барып эле ошо эки дүкөндү барып туруп арак сатып атса барып талкалап, же дүкөнүңдү өрттөйбүз азыр, же болбосо тыюу саласың деп мажбурлап жапкандар дагы болгон. Алардын арасында айрымдары баягы мен ошо эки Алла жолуна түштүм деп өз ыктыяры менен сатпай койгондор да болгон. Ар кандайлар болгон, бирок ушинтип ушундай жолдор менен келген да. Эми албетте баягы мажбурлап, кысып, ошондой шартка дүкөндөрдү, дүкөнчүлөрдү ошондой шартка келип ар кандай ыкмалар менен такаган бул туура эмес албетте. Туура эмес, себептенде светтик өлкө, мыйзам иштеген өлкө десек, ал өзү билет. Мыйзамда эмне товарга тыюу жок болсо, ошонун баарын ар ким сата бергенге укуктуу. Негизи ушундай да. Бирок албетте баягы көпчүлүк туруп эле үстөмдүк кылып тигинте берет да. Ал эмне учур? Ал ошо эки светтик мыйзамдар иштебей, башка элдик мыйзамдар иштеп кеткен учурлары да. Эми минтип мындай жол менен тыйса болобу? Албетте комментарийде көп адамдар айтышы мүмкүн. Мына биздин айылда тыйылып эле калды, жакшы болуп калды деп айтышат кээ бирөө. Бирок мисалы ошол жаман болду деп айткандар жок болот. Эмнеге? Себептенде алар билип атат да, эми арак бул ичимдикти жактап сүйлөгөн болбойт, анда баары сени жеп таштайт деп ошон үчүн айта албайт да. Бирок мисалы бул алар түшүнүп эле турат. Бул адамдын укугун бузулушу. Кайсы адамдын? Ошол сатуучунун укугунун бузулушу, анан жанагы ошол ичимдик ичкен адамдын ошо мыйзам тыйылбаган азык түлүктү алып сатууга бузулушу да. Бул мыйзам бузулушу. Бул светтик жана мыйзамдардын иштегени эмес, биз кабыл алган мыйзамдардын иштебегени, элдик мыйзамдын иштегени. Ага мисалы бийлик көз жумуп коет. Эми мейли билик талашкан жок, революцияга чакырган жок.
аракты тыйып атышат, мейли деп коет да. Албетте бул туура эмес. Негизи мындай маселени, бул маселе кандай өлкөдө жаралат? Ичимдик. Бул экономикасы начар, эли чабал жашаган өлкөдө ичимдик ичүү маселеси жаралат. Көбүнчө эркек киши ичет, эркек киши психологиялык бир татаал кырдаалга кабылып калганда, эркек киши кыйнала түшкөндө, эркек киши жумушу жок калганда эле арак ичип баштайт. Арактан күчүн чыгарып баштайт көбүнчө. Анан ал мисалы эркек киши дагы, эрки дагы кичине аял кишиге караганда азыраак болот күчү, эрки. Анан алар болсо ошондойлордо сынып кетет, барып арак менен умтулуп кетет, анан аягы барып алкаш болуп кетет, анан үйдөгүлөр оокаттын баарын сата баштайт, үйгө кордук көргөзөт, тинтет. Бул экономикасы стабилдүү эмес, экономикасы начар, кедей өлкөлөрдө болуп келет. Неге мындай маселе Америкада жаралбайт? Неге мындай маселе Европада, Сингапурда, башка өнүккөн өлкөлөрдө жаралбайт? Себептен өнүккөн өлкөлөрдө адамдын көпчүлүгү жумушта, кызматта болот. Алар кызмат кылышат, кызматта жүрөт, эркеги ийгиликтүү болуп жүрөт, иштеп жүрөт. Ошондуктан ал билет, мен азыр арак ичсем, карьерам дагы тоңкоет, ишим дагы бүтөт, акчам да жок болот экенин билет да, өзү барбайт. Кантип жоет муну? Албетте билим менен гана жоюлат. Биз маданиятты, билимди күчтөнтүп, ошол эрекеге көп басым жасасак, мисалы билимдүү адам, аң сезими бийик адам ичсе дагы өзүнүн чегин билип ичет. Ичсе дагы ошол сыра ичеби, шарап ичеби, арак ичеби, өзүнүн чегин ичет. Виски ичеби, мен чегим мынакей 50 грамм ичем, ошо менен болду деп коет. Негизи ичкилик ичүүнүн өзүнүн маданияты бар да. Биз болсо таптакыр ичпеш керек деп айтабыз. Исламда дагы буга тыйган деп айтабыз. Бир учурда башында исламда мындай тыйыы жок болчу. Мен ойлойм, кийин 1-2 кылымдан кийин бул кийин тыйылган да. 1-2 кылымдын ичинде эмнеге тыйылган себеби бул түшүнүктүү. Баягы адам баласы шараптан ичип алып, винодон ичип алып, анан мээси тегеренип, өзүнүн кадамдарына көзөмөлдөй албай калып, ыймандан тышкары иштерди жасагандыктан тыйып коюшкан да. Мээси баягы маң боло баштагандыктанчы, баягы көбүнчөсү түшүнбөй калгандыктан. Эмнеге мен мисалы башында мен дагы бул ичкилик өтө начар нерсе дешим да. Мен биринчи аракты 29 жашымда ооштейп көргөм. Мен аракты аябай жаман көрүп чоңойгом да. Аябай жаман көрүп чоңойгон адаммын. Анан ошо 29 жашымда ошондо мага бир тойдо отурганда эки президент куюп бергенде, анан ичүүгө туура келген да. Бирок мас болуп калгам. Себептен биринчи жолу ичкем. Бул боюнча мен так кайсы президенттер менен кайсы жерде ичкендигимди, биринчи жолу арак ичкендигимди мен китебимде жаздым. Кудай буйрса басылып чыгат деп атабыз. Балким ушул жылы бир себептерден улам чыгарбай отурам, бирок редакциядан бүтүп калды. Мен ошондо эки президент келип куюп бергенде ичип анан мас болуп калдым. Мен ошондо мага башка түшүнүк келди да. Айрым учурда ичпей коюу мүмкүн эмес турбайбы? Жашоодо кээ бир учурда ичүүгө туура келет турбайбы? Ошондо ичүүнүн маданиятын да билиш керек турбайбы деп калдым да. Кийин мен Францияда, Парижде бир аз окуп калдым. Жанагы кесибимди жогорулатуу курстарга барып калып ошондо окуп калдым. Ошондо француздар мисалы эртең менен таңкы тамакта бир бокал вино ичет экен, же кадимкидей биз чай ичкендей эле ичип коюшат экен. Түштө бир бүтүлкө винону ичип коюшат экен. Кечинде отуруп 1-2 бокал вино ичип коюшат экен. Кадимкидей эле да. Аларда биз бозоо ичкендей эле же кымыз ичкендей эле булардын маданияты да. Ошондуктан мындай ичүү маданияты болуш керек да. Ал ичүү маданиятына кантип жетесиң? Албетте билим, тажрыйба,
аркылуу жетесиң да. Анан ошондо билимиң чоң болуп, тажрыйбаң кенен болуп, акыл эсиң ордунда болуп турса, өзүңдөн өзүң эле ичпейсиң, себептин түшүнөсүң да. Сен азыр андан ары могу 2 стакан нормаң бар, үчүнчүсүн ичсең болду. Ит болосуң, жапай болосуң, шерменде болосуң деп анан өзүн өзү кармайт да. Ошондой калпаш керек. Себеп дегенде муну баягы тыйганга аракет кылып көрүштү да. Советтер Союзу муну тыйганга аракет кылды. Баягы сухой закон, кургак закон деп койчу, ошондой кабыл алып көрдү. Элдер одеколон иче башташпады ошондо. Өзүңүздөр билесиздер, жиндүү боло башташпадыбы. Кыргызстанда деле ошондой болгон. Мен бир учурда билем, одеколон ичип калышкан Кыргызстанда дагы. Одеколон ичип калышкан. Жанагы эмеге барып эле, дүкөнгө барып эле атырды алып туруп эле атыр ичип калышкан да. Бул баягы экономика ылдый Советтер Союзу тарап урап, экономика өлөйүн деп калганда ошентип ичип калышкан да. Бир койдун баасы 5 бутулка арак болуп калган да, айылда. 5 бутулка арак болуп калган. Эмнеден себеп дегенде, бул экономикалык начар болгондуктан. Ошондуктан мындай, биз экономикабызды өнүктүрүп, стабилдүүлүк болуп өлкөдө биз өнүгүп кетсек эле, бара бул маселе өзү эле чечилип кетет. Анан муну башка көзгө койгулап тигинтип мынткен, бул маселени чечүү жолу эмес деп айтып кетмекчимин да. Ошондой ичкилик боюнча көбүрөөк токтоп койдум, бирок негизи бул чоң тема да, ичкилик. Саламатта болуңуздар.